Айылдагы социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп, чечилишине салым кошуу. Бул Саруу айыл аймагынын Алдашев айылдык кеңешинин депутаты Самара Ахматованын максаты. Ал биринчи рет айылдык кеңешке шайланды. Дал ушул Сарууда айымдарга 30% квота берүү боюнча мыйзам алгач ишке ашкан болчу. 30% квотага мен мындай айтмакмын, үй бүлөдө деле аял эркектин колдоосу болмоюнча үй бүлө жарым болуп калат да. Сөз түрдө атанын, сөз түрдө апанын колдоосу менен болгондо гана үй бүлөдө толук үй бүлө болгон сыяктуу эле. Мамлекеттик саясатта дагы айымдардын да эркектердин да ошондой бири-бирине эл чарка колдоосу болгондо анан коомубуз, мамлекетибиз өнүгүп, эки жактын көйгөйү бир чечилгенде, анан бир үй бүлөнүн бир бактылуулугу чечилгенде мамлекеттин да келечеги бир жакшы жакка чечилет деген көз караштамын. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы менен мандаттардын 30% аялдарга тапшырылган. Тагыраагы 7 мандат болсо, анын 3-өө аялдарга берилген. Ал эми 7-чи чакырылыштын депутаттарын тандоодо 1 мандаттуу округтардан айымдар озуп чыккан жок. Партиялык тизме боюнча жалпысынан 19 аял депутат болмокчу. Алардын бири Гуля Кожокулова. Знаете, роль женщины, она всегда была очень высока. Аялдардын ролун баалабай коюу таптакыр туура эмес. Тарыхка кайрылсак, Курманжан датка баштаган энелерибиз бар. Алардын саны аз болгон менен биздин мамлекеттин түптөлүшүнө Денисак коомду түзүүгө салымы чоң болгон. Учурда биздин аялдардын көпчүлүгү үй бүлөлүк зомбулукка кабылат. Алардын укугу мыйзамдарда корголгонун билишпейт. Бардык адамдардын укугун коргоого көмөк көрсөтүү менин максатым. БШК бирдиктүү округ боюнча жыйынтык чыгарып, 6 партия 5% босогодон өткөнүн билдирди. Алардын ичинен Ата журт Кыргызстан партиясынан 5 айымга, Ишенимден 4, Ынтымак менен Альянс партиясынан 3төн айым талапкерге мандат берилет. Ал эми Бүтүн Кыргызстан менен Ыйман Нуру партиясынан 2ден аял депутат катары катталат. Президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда мандаттардын 30%дан кем эмеси аял талапкерлерге берилери жазылган. 64-берененин 4-чү бөлүмүндө жогорку кеңештин депутаттыгына ээ болгон саясий партиялар биринчи кезекте 30%дан кем эмес аял депутаттардын депутат болушун камсыз кылуу деген талап. Бул талап. Бул баяндай укук, андай кылсаңар болот же мындай кылсаңар болот деген жок да. Бул талап, аны баарыбыз биз аткарыш керекпиз. Biz укуктук мамлекетте жашайбыз. Ошон үчүн бардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Эгерде кайсы бир партия мандаттардын бөлүштүрүлүшү боюнча нааразы болсо, анда сотко кайрылса болот. Айымдарга мандаттын ыйгарылышы, көз жазында калган көйгөйлөрдүн көтөрүлүшүнө өбөлгө болот дешет адистер. Билим берүү, саламаттык сактоо тармактарынын жүгүн аркалагандардын басымдуу бөлүгү аял заты. Экономикага да өз салымын кошуп, соода сатыкты илгерилетип, өлкөдөгү жеңил өнөр жайын өнүктүргөндөр да аялдар болуп саналат. Мыкты врачтар, мыкты экономиканы башкаруучулар, коррупцияга каршы күчтүү иммунитети бар аялдар болуп атат. Ошондуктан Кыргыз Республикасында президенттин эрки менен 30% квотанын берилиши бул чоң мүмкүнчүлүк. Башка маселе элдердин ошол аялдарды колдоодогу талдоосу, тандоосу. Эмне үчүн врач өткөн жок, койду. Эмне үчүн мугалим өткөн жок. Биз ойлонушубуз керек. 30%тен эчтеке коркпошубуз керек. Алар өлкөнүн гана өнүгүшүнө ири салымын кошо алат. Аялдардын шайлоо процессине катышуусу жана андан алынган сабактар Бишкекте талкууланды. Ага өнөктүктө ат салышкан талапкерлер, жергиликтүү кеңештин депутаты болгон айымдар, Боршайкомдун өкүлдөрү катышты. Максат саясий жараяндагы айымдардын ролун, шайлоочулар менен жолугушууда программасын тааныштыруусун талкуулап, кемчиликтерди талдоо. Уюштуруучулардын айтымында бул саясий жарыштын тажрыйбасы кийинки шайлоолордо колдонулат. Жазгүл Сейдахматова, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек. Потому что здесь нет